Айрым жырткыч жаныбарлар өзүнөн алсыз болгон жаныбарларды өлтүрүүгө шашылышат. Бирок жыйынтыгында ал планга ашпай да калган учурлар көп эле жолу болуп келет. Бүгүн мен сиздерге өтө кызыктуу маалыматтарды бөлүшүп өтөм. А сиздер мени колдоп класс подпис болушуңузду унутпаңыздар. Бул көрүп турган видеодо карышкыр менен Росомахинин урушканын айыл тургундары тартып алышты. Биз дүйнө эли карышкырды күчтүү деп билген карышкыр бул Росомахиге кол сала албады. Батырды батырдын көзүнөн тааныйт демекчи, Росомахи кичинелигине карабастан анын денеси карышкырга салыштырмалуу бир топ калың болуп эсептелет. Туура биз Росомахини карышкырды тааныганчалык билбейбиз. Бирок тааныбаганына бир себеби ал эч качан ага бирөө каршылык көрсөтмөйүн, эч качан каршылык көрсөтпөйт. Бир гана карышкыр гана эмес, башка жаныбарлар деле Росомахиге анча-мынчасы жекеме-жеке күчү жете бербейт. Анткени Росомахинин тиши өтө курч келген жана териси жогоруда айткандай калың тың келген жаныбар болуп эсептелет. Мангус тууралуу чындыктар, алардын саны абдан көп жана алардын жашоо образы, жыландар менен болгон мамилеси жана ошол эле жыландар менен күрөшүү. Жада калса мангустун жылан менен болгон уруштары жана кумар оюндарында көрсөтүлгөн кинолордо жана сүрөттөрдө кадимки монтаж деп көп колдонулган. Дагы бир маанилүү факт: мангулар эч качан жыландарга кол салбайт. Ошондой эле ал башка жаныбарларды эле ууландырат. Жөн гана мангус бул эпчил жана тез жаныбар. Бул анын сыры. Көбүнчө өзүн коргоп, өзүн эпчилдик түрдө сактап көрүп турганыңардай, өзүн самаз аштай үчүн сактай алат. Дагы кызыктуу факт: үй жаныбары мышык көптөгөн жырткычка караганда эпчил болуп эсептелет. Эгерде эсине кимдир бирөө кол салса, ал өзүнүн кичинелигине карабастан ичче уруп гана койбостон, колунан келишинче кылыктарды кылат. Анын мынчалык техникасын көргөн иттер жүрөгү гана эмес, духу да лак этип эле түшүп багынып берет десек да болот. Бир гана ит эле эмес, жылан башка жандыктарда каршылык көрсөтсө, багынып бербеген жандык деп эсептесек да болот бул жаныбарды. Кийинки боло турган жандык бул жырткыч эмес, өзүбүз эле минип жүргөн эшектер тууралуу болмокчу. Эшектерди биз жоош дейбиз. Бирок эгерде жырткыч башка жандыктар кол салса, өтө мыкачылык менен тиштеп ачуусу келсе өлтүрүп да койгонго чейин барат. Баарыбыз билип жүргөн бул гиена жырткыч эшекти жемекчи болот. Тилекке каршы наоборот гиена жырткычты эшек жеп кое жазаптыр. Бул роликте атайы адамдарга, жырткыч жаныбарларга, дегеле башка жандыктарга зыяны жок жаныбарлар тууралуу сөз кылдык. Эгерде сизге кызыктуу болсо ролик, комментарий билдирип өтүңүз. Ушу менен ролик аягына жетти. Жакшы туруңуздар. Кийинки роликке чейин аман болуңуздар.